Канча сом? Азима маарекелик иш-чаранын алкагында уюштурулган көргөзмөгө өзү жасаган эмгектерин алып чыкты. Адегенде кайрымдуулук фонддон акчалай каражат тамак аш жардамдарын алса, кийин алардын көмөгү менен токуганды үйрөткөн курсту аяктаган. Азыр кол эмгектерин сатып, аз да болсо үй бүлөсүнө киреше алып келүүдө. Бизди курстарга окутканда, азыр эми ошо курстардын окуп алып, азыр үзүрүн көрүп атабыз. Мына ошолорду окугандарыбыздын баарын жасап келип атабыз. Ошо элим барсыңга ыраазычылык, терең ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Азима сыяктуу кайрымдуулук фонддун жардамы менен кыска курстарды аяктап, киреше таап жаткандар кол эмгектерин көргөзмөгө алып чыкты. Кайрымдуулук маданиятын жайылтып, кайрымдуулук кемесинде сүзүп келатканыбызга 15 жыл ичинде Элим Барсыңбы кайрымдуулук фонду 200 миңден ашык үй бүлөлөргө жардам берди. Соңку 5 жылда жардамга муктаждардын 10 үйүн оңдоп, 20 үй салынып берилди. Ал эми УТРКнын Ала Тоо 24 каналы менен биргеликте жүрөктөн жүрөккө долбоорунун алкагында ондогон адамдын өмүрүн сактап калууга мүмкүн болду. УТРК менен Ала Тоо 24 менен биргеликте жүрөктөн жүрөккө долбоорубуз бар. Бул долбоор алкагында бизден фондко кайрылган муктаж инсандардын баягы чогултуу максатында, каражат чогултуу максатында биз сиздер менен биргеликте жарыялап, анан түз аларды баягы кайра аманаттарын колуна тапшырып беребиз. Бул алкагында дагы мисалы мынакей 80ге жакын адамды себепчи болуп, жалпы 5 миллионго жакын аманат чогултулуп берилди. Кайрымдуулук фонд эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен да тыгыз кызматташып келет. Жергиликтүү аймактарда башкармалыктар бар. Ошол башкармалыктар менен иштеп, ошол өтө мындай кыйынчылыкта жашаган, муктаж болгон үй бүлөлөргө ошол баягы тизмесин берип, анан булар ушундай кайрымдуулук фонддор аркылуу өзүлөрү дагы мына кайрымдуулук фонд ошолордун алкагында жардам берип турушат. Бул тамак аш, кийим-кечек, ошондой эле материалдык жактан да жардам беришет. Соңку 5 жылда фонд 24 долбоорду ишке ашырууда. Ал эми мээримдүү тыйын долбоорунун негизинде 177 баланын өмүрүн сактап калууга 9 миллион сомдук каражат кайрымдуулук катары берилди. Нургүл Жумабекова, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.